Бэджик бул биз жанагы өзүбүз ким экенибизди таанып алган чөйрөдө же болбосо офистерде такып ала турган өзүбүздүн буюмубуз болуп эсептелинет да. Бэджикти жанагы моюнга илип алмай, же болбосо кыстырып алмай, бул өзүбүздүн аты жөнүбүздү, каерде иштей тургандыгыбызды, мекеменин же болбосо тиешелүү организациянын аты жөнү, логотиптери менен кошо коюлган кызматты алып жүрүүчү баракча болуп эсептелинет да. Биринчи эле биз бейджиктин размерлерин кое алайлы. Бейджиктер боюнча туурасынан жайгашкан бейджиктер болот. Алар 85-ге 45, 85 миллиметр, 55 миллиметр. Андан сырткары тигинен жайланышкан 90га 60-90 бейджик болушу мүмкүн. Жана башка мындан дагы 85 болушу мүмкүн. Ушундай бейджиктин түрлөрү бар. 110га 85 ушундай бейджиктер биз көбүнчө пайдаланабыз да. Эми ошол жерде кандай болушу керек? Биринчи биз жазуулардын тексттерин бош монолиттик 8-ci шрифтте пайдалансак болот. Жана информация деди. Бул бизге тиешелүү мекемебиз болуп эсептелет да. Биринчи эле биз логотипти алып коюп алышыбыз керек. Копировать, ставить деп туруп логотипти алып койдук. Дагы бизге эмне керек? Бизге математика жана информациялык технологиялар факультети керек. Биз көрүп турабыз, бул жерде фону ак болуп тургандыгы үчүн аны Photoshop программасынын жардамында кыркып алышыбыз керек болот экен. Акселерди вообще белгилеп алабыз дагы. Рабочий столго бит сактап туралы. Так. Биздин логотипибиз рабочий столго сакталат.
Аны дагы бул жакка алып түшүп алдык. Биз пока мынаны кое турайлы. Так, Ош мамлекеттик университет. Бул логотиптердин размери примерно бийиктиги менен алганда 25 болуш керек. Негизи эми биз мына фигуранын жардамында 25 дейбиз дагы экөөнү түзөп алабыз. Бул жакта командалардын жардамында мындан кийин фигуранын жардамы менен логотипти кыркып алабыз. Бул логотипибиз 25-ке 25 деп турат. Демек бул логотипибиз дагы 25. Бул бир аз айланасында немелер болгондук үчүн 28 кылып коелу. Эми биз тексттерибизге шрифттерди тандай баштайбыз. Так, бул узун болгондугу үчүн Ош мамлекеттик университеттин логотиби, бул жакта факультеттин логотибин коебуз дагы. Бир аз кичинертип алабыз. Так. Биздин мекемебиз. Тексттерди белгилеп алабыз. Өзүбүз карап көрөбүз шрифттерди. Буга организация бул өтө официалдуу, серьезный мамиле, ошон үчүн мындай оймочу эмес аз, кыйшык-мыйшык эмес, серьезный шрифттерди пайдаланабыз бул жерде. Так, мына шрифтти коюп көрөбүз. Менимче ушул шрифт жакшы эле болот, Эми түстөрдү пайдаланып көрөбүз. Бул жерде биз логотиптерге көз чаптырып көрсөк, көк түс турат, сары түс турат, экөөнү да тең. Анан кызыл түс турат. Биз бул беджикке түстү пайдаланып атканыбызда жашыл же болбосо күрөң түстөрдү пайдаланганыбыз ашыкча болуп калат да. Мүмкүн болсо бир жасалып аткан объектте 3 тексттер 3 түрдүү цветтен ашпагандыгы жакшы. Жашыл цветти эле пайдалансак болот. Ал үчүн биз жашыл фондор менен же болбосо жашыл кандайдыр бир фигуралар менен кошо иштеп гана жашыл түстү пайдаланабыз да. Биз мүмкүн болушунча немебизде бул мына жасап аткан бетчигибизде серьезный мамиле кылгандыгы үчүн, мындай официалдуу, скромный болушу керектиги үчүн биз мүмкүн болушунча аз түстөрдү пайдаланабыз. Биз көк түстү бул жерге берип көрөлү. Биздин шрифттерибиз дагы көк түстө боло берсин. Биз кооздук үчүн ушундай нерселерди пайдаланып койсок болот. Эми жыйырмабы? ГД 20 тайпасынын студенти
Kim deyli? Ahmat Aliyev Bekzat deyli. Ahmat Aliyev Bekzat'tın biz. Suretini qarab ko'raylik. Bakalım koya turaylik. Çok o'xshaydi. Familiya аты жөнү сөз түрдө чоңураак болуп турушу керек. Биз мисалы башка шерти пайдаланып көрөбүз. Biz beyjiктин ичине 3-4 сүрөтүбүздү батыра турган кылып коелу. Документтик сүрөт. Onun için biz logotipleri biraz жийишибиз керек. Ошол мемлекеттик университети математика жана информациялык технологиялар факультети. Bundan kılıp dardap koysak болот дейт. Биз негизги структурасын коюп алгандан кийин биздин эмебиздин сакталуу мөөнөтүн жазып коелу. Быйыл 01/2021 берилип атса, 01/03/2022 жылга чейин сырактуу. Кураторунун колун коюп коелу.
Мысалы бұл жерде куратордың аты жөні болып тұрсын. Бұл бейджикте мысалы Ахматалиев Бекзат 01.03.2022 жылға чейин қолдана алады. Бұл жерде печат басып қойсақ болады. Эми біз түстерін қалағандай түстерді алмаштырсақ бола береді. Бұл жерге біз мысалы арғандай фигуралар менен қоздосок, бұл жағы қалғаны өзіміздің еркибизде. Бізде негізінен шрифттерді тура тандоо, бұл жерге мысалы жанагындай ири-уйруу мындай шрифттерди пайдалансак болбойт да, мультфильм болуп калат. Аны садикте, тиешелүү жерлерде пайдалансак болот. Мындай кылып ири-уйруу кылып эме кыла берсек, окулушу дагы, көрүнүшү дагы жагымсыз болуп калат. Мисалы эле биз жерге мына ушундай өзүбүз каалагандай керектүү, тең салмактуу болуп туруш үчүн бул фигурабызды сөзсүз түрдө жогорку тарабына да коюп коебуз. Мына бул кичинекей, эң кичинекей размердеги биздин бейджигибиздин көрүнүшү болуп турат. Биз тамгаларыбыз, жазууларыбыз окулуш үчүн бир аз кара түстү көбөйтүп койсок болот. Бул кызыл жазуубузду окулуш үчүн ага дагы коюлатып койсок болот. Жана башка, жана башка. Ушул сыяктуу эле бул жерге дагы чоң көлөмдөгү бейджикке дагы ушундай шрифттерди пайдаланып жасай берсек болот. Суроолор барбы?